Урматтуу абитуриент, максаттуу келечекке Ош МПУ менен бирге кадам ташта. Дүйнөлүк деңгээлге интеграцияланган педагогикалык багыттагы жогорку жана орто кесиптик компетенттүү кадрларды даярдоонун билим уясы болгон Ош мамлекеттик педагогикалык университети жаңы окуу жылына карата абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт. Окуу жай соңку жылдары билим берүүнүн жогорку баскычтарын багындырып, институттук деңгээлден мамлекеттик университет макамын алууга жетишти. Университет бюджеттик жана келишимдик негизде күндүзгү жана сырттан окуу боюнча билим берүүнү ишке ашырып, креативдүү жана интеллектуалдык потенциалы жогору адистерди даярдайт. Ош МПУ ишенимдүү ийгиликтерди сиз менен бирге багындырат. Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Мурас телестудиясы тарабынан даярдалган Ош мамлекеттик педагогикалык университетиндеги акыркы жаңылыктардын топтому. Студияда мен Кулпнай Мамасалиева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Ош МПУга иш сапары менен келди. Билим берүүнүн мыктысы Кыялбек Ахматов болочок педагогторго лекция окуду. Студенттердин таамай тартынбаган суроолору чыган педагог жаштардын сынагында. Жаш окутуучуларга арналган окуу усулдук семинарын кезекте колледждин окутуучулары уюштурду. Бийлик өкүлү Эдил Байсалов менен бирге билим берүү жана илим министринин орун басары Уланбек Мамбетакунов, Ош шаарынын вице-мэри Венера Рыскулова иш сапары менен Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде болуп, окутуучулук курам менен жолугушту. Мында алар окуу жайдын жетекчилигинин коштоосунда алгач жаңы курулуп жаткан 5 кабаттуу имаратка күбө болушту. Ары карай жалпы университеттин материалдык техникалык базасы менен таанышып чыгып, окуу жайда жүрүп жаткан иштер, эмгек жамаат жана студенттер үчүн түзүлгөн шарттар менен таанышып чыгышты. Учурда билим берүү системасындагы олуттуу өзгөрүүлөр өлкөнүн билим берүү тармагын жаңыча методдор менен өнүктүрүү жана балдарга зарыл болгон туура билимдерди берүү жоопкерчилигин күчөтүүдө. Дал ушундай өңүттө Эдил Байсалов окуу жайдын профессордук окутуучулук курамы менен жолугушуп, аларга тайын кайрылуу жасап, айрым сунуштарды да билдирди. Аны улай билим берүү жана илим министринин орун басары Уланбек Мамбетакунов да сөзгө чыгып, учурда билим берүү реформасынын иштери алгылыктуу жүрүп жатканы жана андагы өзгөрүүлөр боюнча кеп кылды. Жыйынтыгында Эдил Байсалов жалпы эмгек жамаатка ийгилик каалоо менен ыраазычылыгын билдирди. Окуу жайда музыкалык педагогикалык факультети тарабынан болочок адистерге арналган конук лекция болуп, аны белгилүү педагог, мыкты лектор Кыялбек Ахматов өтүп, ал катышуучуларга өзүнүн педагогикалык чеберчилиги жана тажрыйбалар менен бөлүштү. Тагыраагы мугалимдик кесиптин эң жөнөкөй сырлары сүйлөндү. Семинардын жүрүшү алдыда баяндалат. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде болочок педагогторго арналган конок лекция уюштурулду. Аталган лекция окуучуңуз кайсы деңгээлде турса, ошол деңгээлден баштаңыз же мугалимдиктин эң жөнөкөй сырлары аталышында болуп, аны Казакстан педагогикалык илимдер академиясынын мүчөсү, педагогика илимдеринин доктору жана Маариф билим берүү комплексинин директору Кыялбек Ахматов өттү. Мугалимдик кесип пакизалыктын мамилелешүүнүн бала алдында күн сайын сыноодо туруунун өмүр бою сооп жыйноонун кесиби дейт. Бул карасаңар бүтүндөй бир сүйлөп мугалимдик кесиби эмне экендигин баардыгын ичине камтыйт. Пакизалык деген эмне? Иш-чарага университеттин окутуучулары жана студенттери катышып, лектордун педагогикалык бир топ тажрыйбаларына, мугалимдин жөнөкөй сырларын камтыган маалыматтарына ээ болушту. Мында лектор балдарды тарбиялоодогу мугалимдин жана ата-эненин ролу, чыныгы мугалимдин сапаттары жана окуучулар менен мугалимдин мамилеси тууралуу кенен түшүнүктөрдү берип, учурда ар бир адис муктаж болгон кеңештери менен бөлүштү.
Жалпы эле мугалимдик сапат, мугалимдин компетенцияларына тиешелүү маселелер жөнүндө сөз кылдык. Айрыкча белгилүү педагогдордун притчаларынан мисал келтирип, ошол эле Аманашвилинин жүрөк жөнүндөгү, Саид Чамылжанын жүрөк жөнүндөгү аңгемелерин, притчаларын мисал катары келтирип, студенттер менен баарлаштык. Белгилүү эл мугалимдери жөнүндө маалымат бердик, алардын айткан ой пикирлерин талкууладык. Анан эң негизгisi ушул мугалимге тиешелүү болгон инсандык сапаттар. Мугалим болуп класска кирип сабак окутуудан мурун инсандык сапаттарга басым жасоо керек экендигин, анан сапаттуу билимден тарбия башкоорунда туруш керек деген бир негизги идеяны бергенге аракет жасадык. Студенттер албетте активдүү качканга аракет жасашты. Жакшы билими, жакшы студенттер көп экен. Мен ойлойм, бүгүнкү сабактан алган мындай маалыматтарын өздөрүнүн педагогикалык ишмердүүлүгүндө пайдаланышат го деген жакшы ойдомун. Соңында катышуучулардын ар кандай багытта берилген суроолоруна жооп берип, болочок педагогдордун мыкты жана үлгүлүү кадр болуусуна зарыл болгон окуу китептери менен тааныштырды. Катышуучулар бул лекциянын абдан пайдалуу болгонун айтышып, лектордун педагогикалык чеберчилигине баа бергендерин белгилешти. Агайдын көп сунуштарды айтылды, китептерди окуу жана ошол эле семиналарга бардым эле катышуу деген боюнча айтылды. Мага өтө жакты, мен көптөгөн таасирлерди ала алдым. Агайдын мага жаккан сапаты жөнөкөйлүк. Мугалим кайсылерди окусун жөнөкөйлүк. Жүрөгүм менен ошол сунула окууларды дайыма кармоого түрткү берген деп айтканда мага аябай жакты. Белгилей кетсек, конок лекция студенттердин усулдук чеберчилигин өнүктүрүү жана компетенттүү кадр катары калыптануусуна көмөк көрсөтүү максатында окуу жайдын музыкалык педагогикалык факультети тарабынан уюштурулду. Ракыя Сражидин кызы, Борончу Эдгершев, Ошамбу жаңылыктары. Мугалимдик кесипти өзгөчө ардактаган Кыялбек Акматов конок лекциядан соң студенттин сынагына сынбайсызбы программасында да конокто болду. Мында каарман өзүнүн илим чөйрөсүн жана жан дүйнөсүн чагылдырган эркин аурада жаштар менен маек куруп, алар менен жакындан пикир алышты. Студенттер Акматовдун өзгөчө жөнөкөйлүгүн жана жасаган эмгектерине баа бергендерин белгилешти. Кененирээк кийинки сюжетте. Мамлекеттик педагогикалык университетинде салтка айланган студенттин сынагына сынбайсызбы? Шоу программасы адаттагыдай форматта уюштурулду. Бул ирет студенттер белгилүү педагог, учурда Маариф билим берүү комплексинин директору Кыялбек Акматов менен маек курушту. Иш-чара колледждин башталгыч класстардын педагогикасы жана мамлекеттик тил кафедрасы тарабынан студенттердин дүйнө таанымын кеңейтүү, белгилүү инсандардан мотивация алуу, шыктануу максатында уюштурулду. Сизден бир нече суроодон жооп ала алсам. Бүгүн сизден ачык айкын, толук жана так жооп ала алабыз деп ишенсек болобу? Буюрса болот. Буга чейин студенттердин сынагына катышып көрдүңүз беле? Жок. Балдарга калпай турууга болбойт дешет. Сиз кошуласызбы? Кошулам. Эч кимге айтпай жүргөн сырыңыз барбы? Болушу мүмкүн. Күтүлбөгөн, ыңгайсыз суроолор келсе жооп берүүгө даярсызбы? Бүгүн студенттердин сынагына сынбайм деп ойлойсузбу? Сынбайм деп ойлойм. Анда эмесе көңүл буруңуз. Биздин бүгүнкү программабыздын шарттары менен таанышып алыңыз. Сиз студенттер тарабынан берилген суроолордун ичинен бир суроодон баш тартуу укугуна ээсиз. Демек, бир суроону жоопсуз калтыруу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыялбек Акматов студент кыздардан кучактоого гүл алып, жагымдуу пикирлерди угуп, программаны ачып берүүчү баштапкы суроолорго жооп берген соң, атайын даярдалган орундуктан орун алды. Аны улай каарман тууралуу даярдалган слайд көрсөтүлүп, суроо жооп менен уланды. Мында студенттер каарманды таануу, аны адамдык сапаттары, үй бүлөсү, жеке ойлору жөнүндө кызыктар болуп түн болбостон, Акматовдун катылган таланттарына да күбө болушту. Кыргызда ата-аналарга катыштуу бала саат берет. Сиздин атаңыз өзүнүн кайсы өнөрүн же болбосо кайсы сапатын сизге мурас калтырды деп ойлойсуз? Атамдын негизги эле бизге мурас кылып берип аткан учурда атам бул мугалимдик кесип. Анан негизи атамдын дайыма айтчу жакшы сөзү бар.
тоолор урап түз айланып кетсе да, көлдөр соолуп чөл айланып кетсе да, мен адамдык касиеттин кулумун дейт. Атамдан алган биздин негизги мурасыбыз касиеттин кулу болуу, адамдык касиеттин кулу болуу, адамгерчиликти тугутуу. Атадан бизге бир туугандарыма жалпы ошол мурас калып атат деп ойлойбуз да. Бүгүнкү иш-чара абдан мен үчүн күтүлбөгөндөй сезимдерди жаратты. Студенттин сынагынан сынбайсыңбы деген иш-чарага мен биринчи жолу катышышым. Абдан толкундадым, сүрдөдүм. Ушунча канча мугалимдерди тренинг өтүп жүрсөм дагы студенттердин суроолорунан. Анан мени балалык дүйнөгө кайра жетеледи. Окуучулук мезгилге, студенттик мезгилге көптөгөн бир баштан өткөн окуялардын баарын эске түшүрдү. Албетте, кээ бир суроолорго жооп бериш кыйын болду. Айрыкча ушул ата-энеге байланышкан суроолор, адамгерчиликке байланышкан суроолор мен үчүн абдан оор тийген суроолор дагы болду. Анан эми сындым деп ойлобойм, алдымдын жетишинче чын дилимден жооп берүүгө аракет жасадым. Мен үчүн башкача сезимдерди тартуулады. Адаттагыдай, студенттердин суроолору каарманды ар түрдүү жагдайга салган, ойлонткон, бирде жүзгө жылмаюу тартууласа, бирде эски окуяны эске салдырган күтүлбөгөн суроолор болду. Дал ушундай мыкты суроо берген программанын активдүү катышуучулары каармандын автордук китептери менен сыйланышты. Мыкты мугалим, мыкты адискен. Анын жөнөкөйлүгү дагы мага абдан жакты. Ар бир суроолорго так туура анан биздин түшүнүгүбүзгө жараша жооп берип жатты. Анын биринчи конок Дүйшөн Шаматов болгон. Ал да өзгөчөлүгү өтө эле жөнөкөй киши экен да. Анын жетишкендиктерине биз суктанбай кое албадык. Ар дайым суктануу менен карайбыз. Ар бир келген коноктон мыкты тарбия алабыз. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Эрнест Жаныбеков, ОШМП жаңылыктары. Университетте окутуучулардын кесиптик чеберчилигин жогорулатуу максатында жыл бою өтүп келген окуу усулдук семинардын жыйынтыктоо этабы болуп өттү. Мында мыкты усулчулары тандалып, аларга уюштуруу тобу тарабынан сыйлыктар тапшырылды. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин аккредитация жана билим берүүнүн сапаты бөлүмү жана колледж тарабынан окутуучуларга усулдук жардам көрсөтүү максатында кезектеги семинар уюштурулду. Бул ирет жаш окутуучулар мектепке чейинки билим берүү усулдары боюнча маалыматтарды алышты. Мында заманбап сабактын структурасына багытталган эффективдүү сабак ийгиликкө бөлгү деген темада Гүлайым Надырбекова түшүнүк берди. Анулай Зарина Пазылова Learns Up сервисинде интерактивдүү көнүгүүлөрдү түзүү, Элмира Сейдахматова балдардын кебин өстүрүүдө логопедиялык көнүгүүлөр жана Нуркан Меңдибаева заманбап сабактын этаптарында колдонулуучу интерактивдүү көнүгүүлөр тууралуу кезектешип өздөрүнүн чакан сабактарын өтүштү. Бүгүнкү күндө балдардын кебине биз көбүрөөк маани беришибиз керек. Ал эми кеп болсо бул биздин ой жүгүртүүбүз менен тыгыз байланышта. Ошондуктан көптөгөн баягы кол көнүгүүлөрү, дем алуу көнүгүүлөр, артикуляциялык көнүгүүлөрдүн жардамы канчалык деңгээлде балага таасирин тийгизерин мен ушул мастер-класстан өзүм кесиптештериме көрсөтүп жана айтып бере алдым. Биз бири-бирибизден көп нерселерди үйрөндүк, анан үйрөнгөн нерселерибизди башка жактарга өзүбүздүн сабактарыбызга жайылтып жатабыз. Иш-чарага ар бир факультеттен окутуучулар катышып, өздөрүнүн усулдук чеберчилигин өнүктүрүүнү адат-айландырышкан. Бул семинарда өтүлгөн ар бир теманын алкагында катышуучулар практикалык тапшырмаларды аткарып, сабактын эффективдүүлүгүн арттырышты. Бул менен бирге ар бир катышуучуга белектер берилип, соңку өтүлгөн семинарды жогорку маанайда жыйынтыкташты. Аябай кызыктуу болду деп эсептейм, себеби көпчүлүгүндө эле мектепке эле арналып өрчү мурун азыр дагы дошкольный бөлүмүнө аябай кызыктуу оюндар. Бул усул оюндар балдар үчүн дагы, студенттер үчүн дагы үлгүлүү боло алат да. Ал эми аккредитация жана билим берүүнүн сапаты бөлүмү тарабынан факультеттер аралык семинарды мыкты уюштурган факультеттердин окуу усулдук кеңешинин төрайымдары грамота менен сыйланышты. Адинай Абдрахман кызы, Рустам Батырбеков, ОШМП жаңылыктары.
Бүгүнкү программабызды мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Окуу жайдагы болуп жаткан дагы башка кабарлар тууралуу Ошемпу Чекиткейчи сайтынан, Facebook, Instagram баракчаларынан жана YouTube каналынан кененирээк көрсөңүздөр болот. Кызматта мен Купнай Момосалиева болдум. Алдыда окуу жай тууралуу даярдалган чакан ролик көрсөтүлөт. Бизден алыстабай туруңуздар. Урматтуу абитуриент, максаттуу келечекке Ош МПУ менен бирге кадам ташта. Дүйнөлүк деңгээлге интеграцияланган педагогикалык багыттагы жогорку жана орто кесиптик компетенттүү кадрларды даярдоонун билим уясы болгон Ош мамлекеттик педагогикалык университети жаңы окуу жылына карата абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт. Окуу жай соңку жылдары билим берүүнүн жогорку баскычтарын багындырып, институттук деңгээлден мамлекеттик университет макамын алууга жетишти. Университет бюджеттик жана келишимдик негизде күндүзгү жана сырттан окуу боюнча билим берүүнү ишке ашырып, креативдүү жана интеллектуалдык потенциалы жогору адистерди даярдайт. Ош МПУ ишенимдүү ийгиликтерди сиз менен бирге багындырат. Ош мамлекеттик педагогика университети кылымдык доорду сүрүп, Кыргызстандын билим берүү тармагын өнүктүрүү багытында педагог адистерди даярдоонун төптөө устаканасына айланган. Окуу жайдын тарыхы 1925 жылдан башталып, учурга чейин өнүгүү, өзгөрүү жана жаңылануу этаптарын басып келүүдө. 1925 жылы Ош педагогикалык техникуму, 1929 жыл Ош Жалаба техникуму, 1937 жылы Ош педагогикалык окуу жайы, 1966 жылы Ош педагогика училищеси, 1994 жылы Ош педагогикалык колледжи, 1996 жылы Ош жогорку колледжи, 2002 жылы Ош гуманитардык педагогикалык институту, 2021 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык университети. Окуу жай прогрессивдүү деңгээлдеги маданий өсүүсү, интеллектуалдык потенциалы жогору болгон креативдүү кадрларды даярдоо миссиясын алдыга койгон. Бүгүнкү күндө университетте 15 миңге жакын студент, 200 магистр, 40 аспирант билим алат. Профессордук окутуучулук курамда 4 илимдин доктору, 40 илимдин кандидаты, доценттер, 30 магистр, 60 жака окутуучу жана 150 окутуучу эмгектенет. Ошемпу көп баскычтуу билим берүү программасын ишке ашыруу менен орто билим берүү, бакалавр, магистратура жана аспирантура баскычтарында компетенттүү адистерди даярдайт. Учурда окуу жайда 6 факультет, 1 колледж, аспирантура жана магистратура бөлүмү ишмердүүлүк жүргүзөт. Музыкалык педагогикалык факультети башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана усулу, мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана усулу, көркөм билим берүү, музыка, психология. Табиаттануу жана география факультети, табигый илимий билим берүү, биология, география, химия. Математика жана компьютердик технологиялар факультети, физика, математикалык билим берүү, математика жана информатика. Гуманитардык факультети, филологиялык билим берүү, англис тили, социалдык экономикалык билим берүү, тарых, аймактануу, япон тили, социалдык иш. Кыргыз-Россия факультети, филологиялык билим берүү, кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, кытай тили. Дене тарбия факультети, дене маданияты.
Колледж, башталгыч класстарды окутуу, мектепке чейинки билим берүү, социалдык иш, котормо иши, чет тили, дене тарбия, башкарууну документтик камсыздоо, архив жүргүзүү, компьютердик системалар жана комплекстар тармактар боюнча, финансы тармактар боюнча. ОШМПУ эл аралык аренада 30дан ашуун алыскы жана жакынкы өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары менен кызматташат. Студенттер мобилдүүлүк программасы менен коңшу жана чет өлкөлөрдө окуп келүүгө, магистратурага тапшырууга мүмкүнчүлүктөр жаралган. Ал эми окутуучулар квалификациясын жогорулатуу багытында өз билимдерин өркүндөтүүгө да шарттар түзүлгөн. Окуу жайда студенттер үчүн өзгөчө мүмкүнчүлүктөр каралып, зээндүү, чыгармачыл жаштарга ар тараптуу колдоолор көрсөтүлөт. Жыл сайын окуу жайдын 2 студенти президенттик үмүт стипендиясына ээ болушат. Окууда, коомдук иштерде жана спорт тармагында ийгилик жараткан мыкты студенттер үчүн Кыргызстандын 7 дубанына жана коңшу өлкөлөрүнө саякат уюштурулат. Мындан сырткары студенттик долбоор жазуу конкурсу уюштурулуп, мында катышуучуларга 30 миңден 100 миңге чейинки сыйакылар каралган. Билим деңгээлин, маданий чыгармачылыгын өнүктүрүү максатында окуу жайдын Студкейджи газетасы, Мурас телестудиясы, Нона эстрадалык тобу, Айымдар вокалдык тобу, Гербен фольклордук ансамблі, Жаратман чыгармачылык борбору, Терек колөнөрчүлөр клубу жана Жаштар комитети ийгиликтүү иш алып барат. Студенттер үчүн орус, англис, япон, түрк, кытай жана немец тилдери боюнча акысыз тил курстары да каралган. Бул менен бирге студенттер Японияга окуп келүүгө жана жумушка орношууга мүмкүнчүлүк жаралып, бул багытта Ош Жапон борбору кызмат көрсөтөт. Окуу жайда билим берүүнүн сапатын жакшыртуу жана жогорулатуу максатында материалдык техникалык база тынымсыз жаңыланып келет. Ар бир факультетти даярдалуучу адистиктер, көтөрүүчү натыйжалар талап кылган усулдук кааналар, компьютердик залдар, виртуалдык лаборатория, электрондук кетепканалар, спорттук залдар заманбап шартта кызмат көрсөтөт. Өнүгүү жолун улай быйыл университетте 5 кабаттуу эл аралык стандартка ылайык жаңы имарат салынууда. Билим берүүдөгү бардык иш-аракеттер автоматташтырылып, электрондук башкаруу системасы натыйжалуу иш көрсөтүүдө. Тактап айтсак, учурда студенттердин сынак тапшыруу процесси АВН электрондук портал аркылуу ишке ашып, адам факторуна көз карандысыз студенттер өз билиминин жыйынтыгын көрө алышат. Мындан сырткары, сабактардын жадыбалы да электрондук тартипке өтүп, студенттер үчүн да, окутуучулар үчүн да жагымдуу шарттар жаралды. Онлайн билим берүүнү жөнгө салуу жана эффективдүү маалымат жеткирүү үчүн Келбил билим берүү тиркемеси ишке киргизилди. Аталган тиркеме университеттин сайтына жайгаштырылып, учурда окутуучулар жана студенттер кызуу пайдаланууда. Университетте кызматкерлердин жана студенттердин ар кандай документтик иш жүргүзүү аракеттери бирдиктүү терезе системасы аркылуу жүзөгө ашып, окуу жай кызматкерлер жана студенттер үчүн да жогорку деңгээлде ыңгайлуу шарт жаралды. Ош мамлекеттик педагогикалык университети сапаттуу билим мейкининде илимдин, маданияттын, экономиканын, технология жана социалдык коомдун талаптарына ылайык профессионалдык билим берүү программасын ишке ашырат. Окуу жай кылымга тете бай тажрыйбасы менен кең келечекке карай окутуунун эл аралык стандарттарына умтулат. Соңку жылдары университет өлкөбүздөгү жалпы жогорку билим берүү мекемелеринин арасында зор атаандаштыкка жетишип, коомчулуктун жогору баасына татыды. Окуу жай өз миссиясында белгилегендей комплекстүү иш-аракеттерди жасоо менен компетенттүү кадрларды даярдап, билим берүү сапатында тездик менен өнүгүү жолунда бара жатканын айгинеледи. ОШМПУ тарыхы терең, келечеги кенен окуу жай.
Урматтуу абитуриент, максаттуу келечекке Ош МПУ менен бирге кадам ташта. Дүйнөлүк деңгээлге интеграцияланган педагогикалык багыттагы жогорку жана орто кесиптик компетенттүү кадрларды даярдоонун билим уясы болгон Ош мамлекеттик педагогикалык университети жаңы окуу жылына карата абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт. Окуу жай соңку жылдары билим берүүнүн жогорку баскычтарын багындырып, институттук деңгээлден мамлекеттик университет макамын алууга жетишти. Университет бюджеттик жана келишимдик негизде күндүзгү жана сырттан окуу боюнча билим берүүнү ишке ашырып, креативдүү жана интеллектуалдык потенциалы жогору адистерди даярдайт. Ош МПУ ишенимдүү ийгиликтерди сиз менен бирге багындырат.